Саламатсыздар бе? Саламатсыздар бе? Отырыңыздар. Қандай салып келдіңдер? Жақсысыздар бе? Сабаққа дайындықтар қандай? Жақсы. Бүгін лабораториялық сабақ, Ошо компьютерлер жандырып, ноутбуктарды ачып даярдагыла. Sublime Text жоқ болса орнотобуз, Ушу программаны колдонобуз. Так, вода. Жақсы екен. Урматтуу студенттер, мен силерге бул силерге жаңылык болса керек, буга чейин өтүлгөн эмес. Таң калбагыла, жасалма интеллекттин жардамында бир программа түздүм. Мына камераны көрүп атасыңарбы? Ушу камера азыр силердин жүзүңөрдү таанып, өтүлгөн темалар боюнча суроо берет. Ошол суроолорго силер суроону окуп, ооз-эки жооп бересиңер. Бул да жасалма интеллекттин бир бөлүгүнө кирет. Камера бул силердин жүзүңөрдү тааныйт. Базага киргизгем силердин ар бириңерди. Ушуну текшерип көрөйлөр да. Өтүлгөн темалар боюнча эле JavaScript боюнча суроо берет. Коркпой жооп бере бересиңер, билгениңерди. Текшерип көрөбүз анда. Камера жүктөлүп атат. Камерага карайсыңар бардың. Экранга карагыла. Мисалы, Аэлита дейт. Аэлита. Суроону окуп, жооп беребиз, Кайсы код колдонуучудан маалымат сурайт, жана аны сактайт. Бул prompt несе? Функция. Оператору. Prompt деген оператор бул колдонуучудан маалымат сурайт жана сактайт экен, туурабы? Кошуласыңарбы? Күтүлбөгөн суроо башкача болот экен. Силер дагы даярданып азыр ушунча студенттин ичинен кокусунан бир студентти тандап алат дагы. Андан кийин суроолорго жооп бересиңер. Даярсыңарбы? Камераны карайсыз. Бул жерде бир суроо кайталанып калышы мүмкүн. Камераны карайсыз. Нурсезим дейт. Нурсезим тандап атат. Нурсезим барбы? Жооп беребиз. Document write бирөө кандай иштейт? Бул функция маалыматты браузерге чыгарып берет. Бул английский билсеңер, өз жазылып деле турат, Document.write дейт. Бул деген не деген? Документке жазуу. Документке жазылсын деген. Муну ошо сөзмө-сөз которуп деле кээ бирки суроолорго жооп берсеңер болот. Кийинки студент текшерип көрөбүз. Кийинки студент камерага карайсыз. Камерага карагылачы. Миргүл дейт, Азыр так. Адашып басып алдык. Сыдык. Бул да бир суроо болуп калды, Кийин кырып көрөбүз аба. Print screen адашып. Миргүл дейт, барбы? Миргүлдүн жүзүн алып атат, алдында отурган үчүн, алдында отургандар жакшытан атат камера. Кайталануучу функция дейт, туурабы? Цикл деген, JavaScript'те колдонобуз, Ушундай программа жакшы экен? Силер күтпөгөн болдубу? Бул дагы атайын кийинки сабактарда дагы муну өркүндөтөбүз. Мисалы, доскага ким чыгып иштейт, ошолорду активдештиребиз. Ошого мындан кийинки сабактарда ар бириң даяр болушуңар керек, Мындан кийинки программада артта отургандар болобу, жакшына отургандар болобу, Ошо программа өзү таап доскага чыгарат. Ошо ар бир сабакка даярданып келишиңер керек, Эми, өтүлгөн темалар боюнча кайталап алдык, бир аз болсо да. Буга чейин нелерди өтүпбүз демек? Суроолорду көрүп атасыңар, кайра-кайра чыгып атат. Document write, alert prompt. Мисалы, ошол функцияларды колдонуп, мисал келтиреличи, Кутман. Төртчө мисалы, Кутман өтүлгөн темалар боюнча alert prompt. Prompt колдонуучудан маалымат алабыз дедик, Alert эмне кылат? Жөнөкөй билдирүү, Мисал, алерттин жардамында мен Кутманга суроо узатайын, Кутман 0-дон 10-га чейин бир сан ойлосун. Ойлодуңбу? Эми силер ошону тапкыла.
Sen ойлогон сан чоң. Чоң екен, Sen ойлогон сан чоң. Чоң екен. Демек, 10 менен 9-дан кичине санды табышыңар керек екенсилер. Туурабы? Тапкылачы? Sen ойлогон сан чоң. Чоң екен. Демек, 6-дан да кичине екен, Элтилек. Sen ойлогон сан чоң. Чоң дейт. Sen ойлогон сан кичине. Кичине екен. Демек, 2-ден чоң, 2-ден чоң, 6-дан кичине. Тура. Тура тапты, кол чаап койгулаңдар. Тура тапкан болса, эми айлет менен промпт буга чейин көтүлгөн темалар менен Кутман иштеген функцияны анализдеп көрөлү. Мисалы, азыр Кутман бир сан ойлоду, аны биз билбейбиз, туурабы? Силер билбедиңер же билдиңерби? Биринчи сан ойлогонду силер билбедиңер. Бирок Кутман, мына силер көзгө көрүнбөгөн нерсе, силер билбеген нерсе, бирок Кутман канчаны ойлодуң? 4 ойлоду, 4 деп турайлы. Бул Кутман деген өзгөрмө, студент деп алайлы, студ деп кыскартып турайлы. Студент бул силер, силер ойлогон сан. Мисалы, биринчи кайсыл жооп болду? 8. Мисалы, Аида 8 деген санды узатты. Биз буга чейин ушул эле темаларды билебиз, туурабы? Айлет промпт. Эми ушул жерде Кутман кантип иштеп атат? Мисалы, силер айткан жоопко карап. Сен кантип иштедиң? Мен буларды Салыштырып. шарттарды салыштырдым. Шарт. Бүгүнкү темабыз кандай болушу мүмкүн анда? Бул салыштырып. Бүгүнкү темабыз JavaScript тилинде шарттуу операторлор менен иштейбиз. Демек, ушул нерсеге биз муктаж болуп атабызбы азыр? Шарттуу операторлор бизге керек, туурабы? Мисалы, бул жерде не кылат? Кутман салыштырат да, туурабы? Шарттуу операторлордун кандай түрлөрү бар? Эсептеп өткөнбүз, If бул эгерде деген маани билдирет, туурабы? Эгерде Кутман кантип салыштырып атат логикасы менен? Кутман бул 4-кө барабар, Мисалы, Кутман өзгөрмөнү салыштырабыз. Кутман чоң болуп калса кайсыдан? Студент ойлогон сандан, туурабы? Студ. Мен ойлогон сан анда чоң. Анда жөнөкөй билдирүү менен буга чейин көтүлгөн тема, алерт. Жыйынтыгында не деп жазышыбыз керек? Sen ойлогон сан кичине. Белгиге карай чоңбу, кичинеби? Сан Чоң. кандай болот? Туура жооп айткыла. Чоң белги, кичине белги айырмасын билесиңерби? Кичине. Деп турайлы, анан программада текшерип көрөбүз дагы. Экинчи шарт кандай болот? Else if. Биринчи шарт аткарылбаса, анда else if деп туруп, дагы кайра шарт жазабызбы? Не деген шарт айткылачы? Кутман кичине же чоң, студ. Эмне болот анда? Sen ойлогон сан чоң болот. Алерт. Sen ойлогон сан Sen чоң. Эки шарттың аткарылбаса, эмне кылабыз анда? Else. Демек, шарттуу операторлор боюнча лекцияны окупсаңар, Else булар аткарылбаса, анда шарт жазылбай эле программаны өз жазылат, Бул жагын өзүңөр улантып коесаңар. Эки шарттың аткарылбаса, анда жыйынтык эмне болот? Барар болот, туурабы? Биринчи шарт чоң болсо чоң, кичине болсо кичине, экөө тең дал келбесе, анда силер ойлогон сан, Кутман ойлогон сан менен дал келип, туура таптың деген билдирүү чыгарыш керек. Туурабы? Анда бүгүнкү темага кайталы. JavaScript'te ne деген тема болду? Шарттуу операторлор менен иштешибиз керек, туурабы? Эми ушул сабакка максат коюшубуз керек. Буга чейин alert prompt колдондук, Сабактын максатында эмне кылышыбыз керек экен?
if else операторларын қолданып программаларды түзүшүбүз керек. Андан кейін мисалы мақсат коюп атабыз. Мақсатқа жетүү үчүн эмне кылышыбыз керек биз? План түзүшүбүз керек, аракет кылышыбыз керек. Буну деле жашоо салыштырсак болот. Мисалы мақсат коюп атканда, эгер мақсатыңарга жетпей кыйын болуп кетип аткан болсо, айтат го, мақсатқа жетүү үчүн мақсатты өзгөртпөш керек. Ошого барчу жолдорду өзгөртүш керек. Программага салыштырганда эмне кылабыз? Мақсат коебуз. Эгер кодубуз же программабыз иштебесе, башка жолдорду карап көрүш керек. Бирок мақсат ошол боюнча калыш керек, Бардык жол иштебегенде гана анан мақсатты өзгөртсөк болот, туурабы? Сабактын планында бүгүн биз ILAT prompt колдонобуз кайра. Колдонуучудан маалыматтарды алышыбыз керек. Андан кийин эмне кылышыбыз керек? Азыркы камера эмнен жардамда? Силер билесиңер да, биз темага байланыштуу, предметке байланыштуу тутабыз. Мисалы, камера. Көп рамкаларды көрүп атасыңарбы? Бул кайсы функция менен кабыл алынат, мисалы? Бул рандом деген. Бул рандом эмнени билдирет? Кокустук сан, Силерди дагы ушунча студенттин ичинен кокусунан бирөөсүн тандап алат, Бул сабактын планында бекерине жазылбады. Азыр мындан кийин силерге топторго бөлүп иштөө планында компьютер ойлогон санды табышыңар керек. Ошол учурда колдоносуңарбы? Ошол нерселерди колдонобуз. Анан негизги максатыбыз эмне экен? If, else, if шарттуу операторлорун колдонуп, компьютер ойлогон санды табышыбыз керек. Кыскача шарттуу операторлор боюнча да түшүндүрүп өтүп кетейин. JavaScript'te if негизинен if деген оператор колдонулат шарттуу операторлордо. If деген которгондо эгерде деп туруп шарт жазып кете бересиңер, эгерде. Эң негизги бөлүгү ушул. Андан кийин некен? Else if. Бул биринчи шарт аткарылбаса, анда экинчи шартты аткарабыз, туурабы? Экинчи шарт else if. Экинчи шартты бир канча жол кайталасаң болот. Мисалы, биринчи if колдонулгандан кийин else if деп туруп, чоң же кичинен жаздыңарбы? Андан кийин эгер барабар болуп калса, анда else if'ти дагы бир жол кайталап иштетсең болот. Ушундай эстеп калгыла, else if. Андан кийин эң акыркысы бул синтаксис, Эгерде деп туруп азыркыдай мына шарт жазылат кашанын ичине, андан кийин фигуралык кашанын ичине шарттан чыккан жыйынтыкты жазасың. Мисалы, alert же болбосо жөнөкөй document write менен чыгарып койсоңор болот, туурабы? Экинчи шарт аткарасыңар, андан кийин эки шарт тең аткарылбаса, анда үчүнчү бул эмне? Else, else-ни колдонуп программаны жыйынтыктасаңар болот. Эң акыркы жыйынтык бул эмне болот экен? Else. Бул же болбосо деген эң акыркы майны болуш керек. Else. Эми силер өз алдынча иштешиңер үчүн атайы бир тиркеме түзүлгөн. Бул дагы автоматташтырылган жасалма интеллекттин жардамында. Бул программа азыр силерде топторго бөлөт өзү. Канча студент келдиңер азыр? 17. Силердин списогуңарды даярдап койдум. Анда эмесе бул программага салып көрөлү. Бул программада, кара, студенттерди топторго бөлүү деп турат, Силердин тизмегиңерди салдык, андан кийин канча топко бөлөйлү? 4 топ болсок болобу, 16 4-5тен болуп бөлүнөт экенсиңер, Мисалы, бул программада өзүңөр каалагандай топко бөлсөк болот. Мисалы, 2, 3 же 4 же болбосо 5 студенттин санына карап, 4 топко бөлсөк болот. 4. Окей. Экран көрдүңөрбү? Бул жерде силерде топторго бөлүп гана койбостон, силерге дагы кандай тапшырма аткарышыңарды дагы бөлүштүрүп коет өзү. Бул дагы кокустук сан менен. Мисалы, биринчи топко башка болушу мүмкүн. Мисалы, эгерде азыр кээ бирки тайпалар күчтүү болуп калса, дагы бир бөлүүнү бассаңар, суроо ошол боюнча кыла берет. Командадагы студенттер алмашат, каралы. Көрдүңөрбү? Ушул боюнча топторго бөлүп иштейсиңер. Кызыл, жашыл, көк, анан сары түстө 4 топко бөлүнүңөр. Суроолорду окуйбуз. Мисалы, биринчи топко 2 сан чоң табуу программаны жазыңыз дейт. If else колдонуу, Үмөт, Элтилек, Адинай, Сыдык, Миргүл бөлүнүптүр.
иштей аласыңарбы? Суроо болсо бересиңер, Экинчи топ. Рандом ойлогон сан колдонуучудан табуусун сураган оюн түзүңүз дейт, Промпт жана алерт колдоносуңар. Мындан сырткары шарттуу операторлор колдонулабы? Ошолор колдонуп иштейсиңер. Так, үчүнчү топко бир аз кыйыныраак болушу мүмкүн суроо. Колдонуучу сан киргизет. Кайсыл функциянын жардамында иштейсиңер? Промпт. Колдонуучудан маалымат алуу үчүн 0-дан 100-гө чейинки аралык, Программа ошол сандан баа чыгарып берет дейт. Мисалы, 90-дан 100-гө чейин экранды көрсөтсөңөр, 90-дан 100-гө чейин сан киргизсе, анда А, 80-ден 89-га чейин Б, ушинтип иштеп кетесиңер. Буга бөлүнгөн студенттер Альбина, Аэлита, Кутман, Айтолкун. Так, 4-нчү топтогулар. Колдонуучу аты жана жашын киргизет. Программаны текшерет дейт. Мисалы, жашы 18-ден жогору болсо, катталууга уруксат берилди. Жашы 18-ден кичине болсо, кечиресиз, сиз жашсыз деп туруп, ошол сайтка кирүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыратыш керек. Туурабы? Ушундай программаларды иштеп, колдонуучуларга шарт коюшубуз керек. Тема байланыштуу. Бул 4 тапшырма тең сөзсүз түрдө шарттуу операторлор колдонуш керек, туурабы? Ушул боюнча анда бөлүнүп тапшырмаларды аткарасыңар. Бөлүнүп топ-топ боюнча бөлүнгөндөр экранга карап бөлүнүп чогуу иштей бересиңер. İşte Мындай талкуу кылып, чогуу эме кылып иштесең да болот негизи. Жаппар, командасыңар да чогуу иштеп талкууласаңар болот. Ноутбук, компьютерде иштейсиңерби? Жаба окшоймбу? Болса жақын болуп тургула, команда. Нерге туруп келип алсаң да болот. Скрипт ачасың. Шант керек. Код жазыш керек, ооба. Кандай кылабыз деп барак. Үмөт жеңил эле суроо келипти. Кайсы суроо Үмөткө? Так. Кыйыныраак келип туруп, кыла аласыңарбы Айша? Айтып тура. Аз бир-экөөнү айтам. Тезирээк керек. Тезирээк. Берки жакта резервныйда даяр барбы коду? Эни десмен да кылып койгула 15-та. Суроо экранда турат, түшүнбөсөңөр суроо карап кандай иштеш керек болсо суроо бергиле. Ооба. Кыргызча кыла берле. Силерге кайсыл суроо? Рандом. Экинчи. Рандом ойлогон сандыбы? Жакшы экен анда. Баягыдай жөнөкөй эле цикл менен эле иштейсиңер, Тартып алдыңар эле бая. Ошол боюнча жазып алсаңыз. İşte tezre. Hazır kamera kelene tutarsa жаза аласыңарбы өзүңөр?
Абайды. Жоқ, бола деймін, дайындатып тартып. Телефонда байқалбай. Марк. Нәрселер. Что-то жетіспей қалбағыла, қарап отыршы. Böyle bas. Plus var, yıldır plus var. Жылдыр. Сіздерді үстідегілерді өзгертіш керек. Программаларды. Орысшаларды. Кірістіш керек. 0-дан 100-ге чейін деп. Ол сұрау тұрады қой, шуға қараш деш керек. Так, баса enter. Систем bağımız dedi. 95. O sırova қарап 90-дан 100-ге чейін дейді. Тұрағы? 100-ге чейін керек? 90-дан 89-ға чейін. Точка өтір қойылбайды. Жоқ, ошақ өтір. Үстінде кіра. Else if екінші шарт болсаң, да else if жазылады, else емес. Екі шарттен іштебесе, анда не болады? Else. Құрметті студенттер, уақыт болып қалды. Кімдер бітті? Қайсыл топ? Тапшырасыңар ба? Так, екінші топ, Екінші топтың сұрасын қарап қалды. Рандом ойлаған санды тауышыңар керек, Адинай, Альбина, Айқұндыз, Асема. НДС арқылы демонстрация қыласыңар. Кодыңарды айтсаңар. 1 217 949 836. Сілердің экраныңарға барады, принят деген басасыңар. Анан іштеген тапшырмаларды көрсете бересіңер. Сверін тетіп қойып тұрып көрерлі. Так, Ctrl плюс мен кодыңарды кішіне жақындатып қойла. Мына жерден. Мен тексеріп берейін. Қана, бұлар іштеген программаны көрелсе. Альбина ойлаған санды 0-дан 10-ға чейін дейді. Программаны тексерілетші көрелі. Альбина ойлаған санды 0-дан 10-ға чейін дейді. Жазып көргілетші. Сен ойлаған сан чоң дейді. Дағы? Тура. Азыр сілер Альбина ойлатқан санды білесіңер қанша екенді? Азыр 2 деген санды ойлап тұр. Программаны закрытты басқыла. Қайра запуск еткілеші. Обновить етіп. Азыр сілердің ойыңарша. Азыр 2-ні ойлады, жада башқа санды ойлады. Башқа санды ойлады. Тағып көргілеші. Тағы. Misal 8 çoğun eкен. Demek 8'den kiçine sandı жазышыбыз керек, Kiçine. 4'ten çoğun eкен anda. 5, 6.
5 екен. О, азамат. Эми кодуңарга кирип коелок кайра. Эмне үчүн ар бир сайт жаңыланган сайын башка сан ойлотот компьютер, Демек, булардын программасы туурабы? Кайсыл жерде рандом колдонулган? Канчанчы строкада? 10-чы строкада комп деген бул не? Комп. Комп деген өзгөрмөлөр. Бул ошол ASM, iCondos булар өздөрү түзүп алышкан туурабы? Комп деген өзгөрмө түзүп алышкан. Ал рандомго барабар болгон 10 дегенче? 10го чейин. Компьютер 10го чейин сан ойлойт, Программасына ката барбы, жокпу? Кандай ойлойсуңар? Кайра ачкыла. Ката болушу мүмкүн. Программаны запустить эткиле. Мен бир ката таптым. Кандай ойлойсуңар? Бул жака буква жазып. Ким атың? Нурсезим. Нурсезим туура айтып атат. Эгер бул поляга тамга жазса кандай болот? Мисалы, тамга жазып көрүлөчү. Тамга жазса Сен туура таптың дейт. Ошондон эмне? Компьютер тамга дагы ойлойбу, Ушул жеринде бизге дагы кошумча код керек экен, Кодуңарды ачкыла. Ушул жерди толукташ керек. Бул бирок негизинен катага кирбейт. Бул кошумча кодко кайталоо киргизишибиз керек. Ушул жерди байкаганыңар жакшы болуптур. Так, азаматсар, анда кийинкиси. Кимдер тапшырат? Кийинки. Кайсыл топ? Завершить этип койгуласыздар. 18. Az, 1 minut, ayna desk. Так, кодуңарды айтып коесуңарбы? 18, 53, 78, 26. Так, бул биринчи топтогулар, Аида, Альфия, Элтилек, Кутман. Төртөөң ошол жердесиңерби? Бешөөң? Свент этип коюп туруп көрсөтө берле. Экраныңарды ачып коюн. Силердин сурооңор кандай болгон? Биздин сурообуз эки сандын чоңун табыш керек. Демек, бул жерде колдонуучу эки сан кириш керек, эң чоң санды программа таап бериш керек, Кана иштеп көрсөткүлөчү? биринчи санды биз эки 70 сан чоң дейт. Дагы башка сан киргизип көрүлөчү? Эгер барабарында чыгат. Эки сан тең болсо, анда барабар деп чыгат экен, Кичине болсочу, ошондо текшерип коелучу. Кичине болсо болду. Дагы бир обновление кылып кой. Андай болбадык. Агай биз эмеге кошо эле. Ким чоң болсо ошону, Силерде дагы кемчилик барбы, жокпу программасында? Кандай ойлойсуңар? Кодун ачышы? Так, кодун карагыла. Кандай кемчилиги бар? Минустан жазса чыкпай калат, Минустан жазса? Минустан же тамга жазып көрөлү, Аччы кайра. Текшерип көрөлү. Тамга жазып көрчү? Окей. Экинчисине сан жазып көр. 5, 50. 2 сан тең дейт. Бул түшүндүңөрбү? Программа кандай иштеп атат? Кодун ач. Программаны карагыла. Программа кандай иштеп атат? Шарттарга маани беребиз, карагыла. Биринчи шарт не болуп атат? А менен Б'ны салыштырат. А бул биринчи сан канча болду бизде? Ж болду, тамга. J'ны B'га салыштырып атат. B 50 болду. Бул жерде биздин шартыбыз аткарылбайт. Туурабы? Демек, бул жерде бизде только сан менен салыштыртабыз. Экинчи шартта дагы сан менен салыштыртабыз. Эки шарт тең иштебесе, анда эмне болот? Эки сан тең деп, үчүнчү else аткарылып калып атат. Туурабы? Кийинки тапшырмаларда ушул нерселерге маани бериш керек. Жакшы, азаматсыздар, кийинки команда. Кимдер? 4-чү команда, кодуңарды айтасыңар, 1 875 564 725. Биздин сурообуз мындай болгон.
Колдонуучу аты жана жашын киргизет. Программа аны текшерет. Жашы 18-ден чоң болсо катталууга уруксат берилди. Уруксат берилди деп чыгат. Же 18-ден кичине болсо кечиресиз, сиз жашсыз деп результатын чыгышат. Бул кайсы жерде колдонулат? Сайтка кирип кетип аткан учурда, колдонуучулар үчүн. Көрсөткүлөчү жыйынтыгын. Так, бул биздин кодубуз. Разрешит берип койгула биринчи принятты басып туруп. Эни десктен. Принятты басып туруп анан көрсөтөсүң. Мына экран карата 4-чү топту карайсыз иштегенде. Сайтка кирүү мүмкүнчүлүгү, мисалы, жашына карап чектелет. 18 жаштан кичинекей кишилер булар сайтка кире албайт. Эгер 18 жашта же болбосо андан чоң болсо, анда сайтка кирүүгө уруксат берилиш керек, туурабы? Биз бул жерге суроо берип алдык. Атыңызды жазыңыз деп. Кийинкисине биз жашыңызды жазыңыз деп бердик. Анын результатында, если жашы 18-ден чоң же барабар болсо, сиз катталууга уруксат берилди деп чыгыш керек. Же болбосо, эгерде жашы кичине 18-ден кичине болсо, кечиресиз, сиз жашсыз деп чыгат. Текшерип көрөлүчү программаларды. Мисалга атын жазат, колдонуучу. Айлита. Так, жашым 18-ден результатына айлыкта катталууга уруксат берилди деп чыгат. Атын кошо чыгарып тура, жакшы. Кийинки текшерчи, мисалы, жашы жетпей калса кандай болот? Ушул жерден атын айтат. Айлита. Так, жашым 12-де болсо, чыкпай калды го программа. Айлита. Жашы кичине болсо, программаңды оңдоганда кайра да иштеп көрсөтөсүң, да? Же силер тапкылачы катасын, кайсы жеринде ката бар? Кодду ачып туруп ошол жерден. Шартка карагыла, жашы 18-ден чоң же барабар болсо, каттоого кичине же барабар болсо, уруксат берилди дейт. Бири барабарды калтырып коюп тура мына жерде. Жакшы байкадыңар. Дагы 18 деп берип калса, уруксат берилбей калат. Берилбей да калышы мүмкүн. 17. 17-де туруп барабар жасап. Толуктап кайра көрсөтөсүңөр силер. Кайсы топ калды? 3-чү топ. Кодуңарды айткыла. 135. 109. 657. Болот. Кийинкиси. Разыр принятты басып коюп көрсөтө бересиңер, Азыр бир дагы көрүп алайлы. Силер 1-чи топсуңарбы? 3-чү топ экен, Аиша, Нурсезим, Үмөт, Клара. Колдонуучулар сан киргизет 0-дон 100 аралыгында. Программа ошол сандын баасын чыгарып берет экен, Мисалы 90-дон 100гө чейин А, 80-ден 89га чейин Б. Программалар жыйынтыгын көрөбүз анда. Сыдык. Турабыз. Биз өз Америкада ал менен чектелбей, А+ менен чектелет да, А+ кошуп койдук. А+. Кошумча кылыппы? Анда жакшы. А+. Мындай кылып келсек, санды, например, биз тест тапшырып көрсөтөр булар. Көрсөтөр, ушундай эле болот, стандарттык түрдө, Тест тапшырып туруп, 68 алсам, мен Д алам. Д деген баба. Анан, например, дагы 99 алсам, А+ болсун алам. 90 алсачы, 90. 90 алсам, Жөнөкөй эле А болот экен, Демек, шарт канчадан канчага чейин жазыңар? А+ алыш үчүн 95-тен 100-ге. 96 экен. негизинен программа туура иштеп атат, Ушул жерден дагы бир идея барбы кошо турган, мисалы? Кандай идея кошсок болот? Например, буква жазсак, туура эмес белгилүү болсун алам. Мында жалаң гана сан жазышыбыз керек, Отрицательный сан жазсак дагы туура эмес болсун алам. Жакшы, ушул жерин карап саңыздар, Энди дагы бир идея. Кодуңа кирсең, документ write менен, мисалы, кээ бир студенттер сайтка киргенде тест тапшырып бүткөндөн кийин, мисалы,
70 балл алса, қанша болады бұл? С болады екен, Мысалы, қанша балл алса, қайсы бағаға алышын білбейді да, ABC. Ошоны бірінші подсказка алып чарып қойышыңыз керек екен, көргөзмөк. Документ врайтмен бірінші сайтта көрініп тұрыш керек екен. Мынау үчүнчү сурооға қарап турабы? Егер 90-дан 100-ге чейин болсо, ушуну биринчи сайтка мындай жарыялап коюшуңар керек экен. Андан кийин студент ошого карап баасын эсептеп алыш керек. Турабы? Ошондой болсо болобу? Жок, ошого караш керек. Ошого карап анан баа алып аракет кылышат, Баа алып кылышат. Мисалы, сен 55 алып калсаң, кайсыл баага татык болосуң? F. Бұл кичине белги 60-тан кичинеге чейин турат, 60-тан кичине салгандар бардыгы F-ге барабар болот. Жакшы, азаматчарында бардын текшерип көрдүк. Сабактын жыйынтыгында максатка жеттикпи биз? Койгон максаттарыбызга? Операторлор колдонулдубу? Бардыгыңардын кодуңардын карап көргөндө шарттуу операторлор сөзсүз түрдө колдонулган, бүгүнкү темага байланыштуу. Демек, максатыбызга жете алдыкпы? Кошумчада, мисалы, бул суроолордон башка да кандай өзүңөрдөн жекече идеяңар бар? Мисалы, шарттуу операторлор боюнча. Бул жерде суроолор бардыгына окшош эмес, туурабы? Кээ бирки жерлерде шарттуу операторлордон башка да функция колдондуңарбы? Кайсы команда колдонулду? Цикл. Кайсыл колдончу? Экинчи топ бул? Цикл колдондуңар. Цикл дегенде? Цикл деген бул Кайталануучу функция. Демек, 4 топко тең кодунда башка топтор, башка функцияларда кошумча кылып аткарышыбыз керек. Азыр эми ар бириң ошол иштегениңер боюнча скриншот кылып, же болбосо кодуңарды Телеграмдан билесиңер, группабызда. Телеграмда силер үчүн атайын аткарылган тапшырмалар деген тема ачып койгон бөлүк. Ушул жака тапшырасыңар. Мына жөнөткөндөр бар экен, Ушул боюнча мен силерди баглайм. Иштегениңер боюнча кайсыл топто кимдер иштеген болсо, мына биринчи команда иштеген Альфия, Аида, Миргүл, Элтилек, Кутман дейт. Ушундай тартипте жөнөтүп коесаңар иштегениңер, туурабы? Телеграмдан ушул темага карап силерди баалайбыз. Аткарылган тапшырмалар деген бөлүп турат. Ошол жерге жөнөтөсүңөр. Ким кандай иштеди, ошого карап азыр баалап жоктоп коелу, Бүгүн 28. Так, Эрнес. Бул жерде Айназик жооп сурады, Руксат. Биринчи команда. Альфия, Аида, Миргүл, Элтилек, Кутман. Burada жакшы аткарышты. Альфия 5 балдан кое берели, максималдуу турда. Альфия да биринчи командадагылар айтып койгулачы, кимдерле? Аида, Миргүл. Жолдошу Аида. Дагы? Миргүл, Дагы кимдер? Элтилек. Турдумаматов, Кутман, Дагы? Кийинки топтогулар?
Так, Тыныбекова айтып тургула ошол. Тыныбекова. Булардыкы компьютер ойлогон сан табуу болгон, а? Мында жакшы аткарышты. Дагы кимдер? Карыбек кызы. Так. Карыбек кызы 5. Жумабаева. Дагы силердин тобуңар 4-нчи топтуку толук болбой калды, э? Жакшы. Бирок толуктап кийингиде текшерем. Аэлита. Көтөрөм. Турасанова. Дагы буларга. Жумамеке окуй загайсыз. Бул турасына аз кайра келебиз да. Чамырчы кызы. Дагы 13. Ой. Ну, чөчүп кетпесин да. Болду, э? 3-нчи топ Үмөт. Булардыкы да жакшы болуптур, өзгөчөлөнү, э? А+. Ким? Нуртилек. Дагы? Нол жердегилер Нурсезим. Булар кошумчасы менен жакшы аткарышты, э? Клара. Буга кошумчада башында ооз 2 жооп бергендер да белгилеп бакабыз, э? Биринчи кимдер ооз 2 жооп берди? Айтолкун. Аэлита, э? Кутман. Ушулар активдүү катышты сабакта, э? Ушуну менен сабак жыйынтыктайбыз. Ушул тапшырмалар менен иштегенде силерде кыйынчылыктар жаралбадыбы? Шарттуу операторлор боюнча, э? Биз да кошумча шарттуу операторлор менен иштеп атканда бизге да кошумча функциялар керек бекен? Мисалы кандай функциялар керек? Тамга жазбаш үчүн кошумча программа колдонуш керек. Мисалы тамга жазба дегенге кандай шарт койсок болот? If, else, if'тен сырткары. Nan деген бул ката эмне деген түшүндүрөт? Nan. Чечмелениши бар, э? Не деген? Чечмелениши not and number. Not a number. Бул не деген? Сан жок. Сан жок деген шарт коюш керек. Is none. Туурабы? Азаматчар, андан башка дагы эмне керек? Мисалы, рандом менен ойлоп атканда силер рандом компьютер ойлогон сан башка сан ойлош үчүн эмне колдондуңар? Цикл. Циклдын түрлөрүн колдонуш керек, туурабы? Кандай циклдар бар? While дагы. While деген бул кайталануучу. Шарт качан эмне болгонго чейин кайталанат? Чын же болбосо жалган. Эки эле шарт бар, э? True, false. True дегенде туура дегенде эле, чын деген. Туура эмес, чын деген маани которгондо. False деген бул ката. Ушул нерселерди кайталаныш керек. Үйгө тапшырма силерге ушун менен. Үйгө тапшырма бул рандом ойлогон санды табуу деген оюн түздүңөр, э? Ошол оюнду кемчиликсиз кылып, толук иштеп келесиңер. Мисалга, колдонуучуга мүмкүнчүлүк бериш керек. Мисал 0-дон 10го чейин сан ойлогон болсо, колдонуучуга 3 мүмкүнчүлүк беришиңер керек. Эгер 3 мүмкүнчүлүктү да таба албаса, анда программаны ошол жерде токтотуш керек. Токтотуш үчүн кайсыл функция колдонобуз? Break. Бул не деген? Сөзмө-сөз которгондо бузуу же токтотуу деген маани билдирет, э? Break'ти колдонуп, 3 мүмкүнчүлүк бересиңер. Андан кийин дагы кандай маселе болуп атат бизде? Туура эмес сан жазуу. Бардык эле колдонуучулар программист эмес, туурабы? Силер башка студенттерге же башка колдонуучуларга бул программаны өткөрсөңөр, алар сандын ордуна тамга жазып коюшу мүмкүн, минус менен жазып коюшу мүмкүн. Ошондой маселелер жаралбаш үчүн силер шарттарды толук коюп үйрөнүшүңөр керек. Not a number жана 3 мүмкүнчүлүктү колдонуп үйдөн иштеп келесиңер. Тапшырма түшүнүктүүбү? Так, силерге да ийгилик анда. Жакшы кабылга.